деп туруп анан баштайлык ына Кудай буюрса. Жанагы депутаттарга окшоп биринчи телевизордон өзүмдү карап алып сүйлөрдөн мурда ассалому алейкум урматтуу кыргыз элим, ассалому алейкум бир туугандар. Ушул Марва ТВ көрсөтүүсү Насыйкат радиосу 90,9 FM. Мына ушул Марва ТВдан жыштыгынан Борончу Кудайбергенов баарлашуу деген биздин көрсөтүүбүз бар. Анда санда баягы адам болгондон кийин кээ бир учурларда катыша албай калганда учурлар болуп калып атат. Өткөндө ошондой болуп калды, башка жакта болуп калдык. Кечирип коесуздар. Бирок калтырбашка аракет кылып атабыз, колубуздан келишинче. Өз адам эртең менен турганда зарядка кылыш керек экен, жарым саат, анан тишти жууп, анан мынтиш керек экен деп эле тартып коюп алабыз. Бирок жашоо башкачараак болуп кетет экен, кичине болбой эле ошол нерсеге баш ийип калат экенбиз деген сыяктуу. Азыр дагы кичине мындай шырылдап пырылдап ден соолук ушундай болуп атат. Ошон үчүн алдын ала кечирим сурайм сиздерден. Бүгүн баарлашуу көрсөтүүсүндө абдан жакшы, кызыктуу баарлашабыз. Өткөндө таксырлар менен убакыт жөнүндө сүйлөшкөн болчубуз. Мына убакыт эң баалуу, Алланын эң жараткан чоң бир макулуктарынын бири убакыт болсо, ошол убакыт баардык нерсени жеңет экен. Баягы жаш баланы чал кылат, жаш кызды кемпир кылат, тоону таш кылат, ташты суу кылат дегендей, убакыт баардык нерсени өзүнүн ордуна алып келип, кимдин ким экенин көрсөтүп кое тургандай кылып бир Алла бир жаратып койгон бир макулук экен. Ар бир убактыбызды кандай пайдаланабыз? Ал ошо ар бир адамга берилген сыноо жашоодогу убакыт, эң бир баалуу нерсе ал убакытты берген экен. Мына бүгүн да бизге Алла миң мертебе шүгүрчүлүк. Бизге биздин белгилүү жигитибиз, кыргыздын сыймыгы болгон, баягы өткөнгө мынтык атсаң келечек сени замбирек менен тосуп алат дегендей, өткөндөгү ар бир адамды Кудай Таала өзү жаратканда, ар бир улутту өзүнчө, ар бир адамдардын өзүнүн тилин, маданиятын, каада салт, үлп адаты кылып өзүнчө бөлүп жаратып койгон. Эмне себептен? Ошол аркылуу бири-бирин таанысын деп. Таанысын, айырмаланып турсун. Болбосо Алла кудуреттүү зат, баарыбызга эле бир тил берип эле, баарыбызга эле баягы кээ бирөөлөр сурай беришет го, эмне себептен баарыбыз эле Алла баягы күчтүү болуп аткандан кийин баарыбызды эле ыймандуу кылып салбайбы деп. Анда сыноо жашоонун анда эмне бизге сыноо жашоону берип атат дегенде, мына ошол биз ар бир улут, эл өзүнчө мына ошондой жер жаратылышына ылайыкташып кийинишет. Жер жаратылышына ылайыкташкан өздөрүнүн мүнөздөрү бар. Тоодо жашаган адамдын тоолук мүнөзү бар. Шаарда жашаган адамдын шаардык мүнөзү бар дегендей болуп, ошо сыяктуу кыргыз элине да Кудай Таала бир өзгөчө бир мүнөз берген. Өзгөчө бир өзгөчөлүк берген. Ошонун арасынан биз мактанып, өзүбүздүн тарыхыбызды айтып, биз деген тиги илгерки биз элбиз деп айтып келатканыбыз, таянганыбыз өзүбүздүн тарыхыбыз. Ал ошол таянып келатканыбыздын биз Манас жөнүндө айтабыз. Бүгүн мына ошол Манасты калганын коюп Манасты айт дегендей, бүгүн биздин белгилүү Манасчыбыз, биз сыймыктанган Ырысбай Исаков мырза бизде бүгүн конокто турат. Ассалому алейкум. Алейкум ассалам. Мынакей баарлашуу деген көрсөтүүгө кош келипсиз. Бул баарлашууну түшүндүрүп кое берейин. Элдин арасындагы, мен алып баруучу болуп атканым менен, бирок элдин арасындагы эле ошо сизге карата болчу суроолорду эле берем. Эмнеге мындай болду, эмнеге тигиндей болду. Ошо кыскасы биз баарлашып отуруп, баягы элге түшүнүк беребиз. Эң негизги максатыбыз бизди Кудай Таала жараткандан кийин, биздин чоң максатыбыз Кудайды таануу болуп аткандан кийин, биздин ата-бабаларыбыз Кудайды кандай кылып тааныган, кандай жол менен тааныган, кантип таанып, кандай жол менен келаткан, ошону биз адашып албайбызбы? Кээ бир нерселерин мына ширк маселеси да бар бул жерде турабы? Ушул ширк маселесине кайсылар кириши мүмкүн? Ошо биздин ата-бабаларыбыздын кээ бир нерсесине биз ширк эмес, балким жакшы ниет, жарым ырыс деген да кыргызда сөз бар. Ошол дагы болуп калышы мүмкүн. Ошолор жөнүндө гана сүйлөшөбүз. Жакшы болот. Ошон үчүн биринчи
Манасчы катары ушундан баштайлы, анан калган өзү ортосунан келе берет. Көпчүлүк талаш болуп келет. Муну айта беришибиз керек экен бири бирибизге, билгенибизди билбегендерге айтып дегенде билбегенибизди билгенден сурап алып жашашыбыз керек экен. Келиңиз эми. Манас бул баягы айтылышында жарымы жалган, жарымы чын, баягы жарандардын көөнүчүн деп башталып аткан сыяктуу. Бирок чын деген сөз айтылып аткандан кийин демек бул башталышы бар. Анткени Манастын атасы бар. Ал бир күндөрдүн биринде бир баатыр келатыптыр деп башталбайт. Демек бул чындык. Чындыкты биз көркөмдөгөнбүз. Баатырлыгын сүрөттөгөнбүз. Ошон үчүн эпос болуп келатат. Бирок бул чындык болуп келаткандан кийин бул биздин тарыхыбыз. Ушул Манастагы, Манастын учурундагы биздин элдин, кыргыз элинин динге болгон көз карашы кандай болуп келген? Өзгөчө мына силердин айтканыңардан караганда Кудайды жалгыз деп таанып келген биздин ата бабаларыбыз ошол учурдан баштап. Эң кызык жери башка нерселерге неме кылбастан Кудайды жалгыз деп аны кандай атап келгенбиз? Мисалы орустар Бог десе, арабта Аллах десе, бизде Кудай дейбиз, Теңир дейбиз. Кандай жол менен айтсак дагы Алланы жалгыз экендигин таңазалап келгенбиз. Туура. Ушу жөнүндө бир сөз баштап бериңиз эми. Кош келипсиз дагы бир жолу. Шубак болсун. Алейкум ассалам. Бул улуу сөздөрдү кеп кылардан мурда угарман дагы ошого даяр болуш керек экен да. Мен бул жөнүндө көп жолу сүйлөп жүрүп анан ушул нерсеге акылым жетти. Эгер даяр эмес угарманга айтсаң, баары бир кабыл албайт экен дагы. Бул фантазер турбайбы дегендей. Мен да бир кечиң башында бир элди баягы калыптандырып атканым, аннотация берип атканымды ошол гана да 1 мүнөт кечирип коесуз сизден убактыңыз. Элдерден суроо бизге болуш керек. Ошон үчүн урматтуу радио угуучулар, урматтуу теледе көрүүчүлөр, биздин азыркы учурдагы болуп аткан телефонубуз түзмө түз болуп атат. Ошол себептен 773 47 47 15-тин WhatsApp-ына чалып, биздин Рыспайга сурооңуздарды узатып турсаңыздар болот. 773 47 47 15 кечирип коесуз, улантып бериңиз. Жакшы болду. Бул жагдагы бир апендинин жоругунан баштайынчы. Ыңгай келип турат окшойт да. Бул орусун кызык экен деп коет дейт апенде. Эмне болду десе, Кудайды Бог дейт экен дагы адамды чала Бог деп айтат экен деп коет дейт. Анын сыңарындай ким кандай кабыл алды Кудайды? Ал апенденин түшүнүгүндө болуп атат. Ал эмне деген, кандай касиет дегенде эмес, ар бир адамдын кабылдоосуна жараша болуп атат да. Кыргыздын бир Кудайды таянып келген илгертен эле деп айтып атканыбыздын да жөн ошондон да. Теңир дейби, жараткан дейби, Кудай дейби, Алла дейби, башка дейби, ушул аяламды бүтүн макулуктарынан бери жараткан бир Кудай бар экендигин тааныган бардык түшүнүгүндө. Тилекке каршы биз кийинчерээк туура эмес түшүнүп калганбыз дагы. Анан кийин ал мындай турбайбы, тигиндей турбайбы деп бөлүнүүчүлүккө биздин ошону толук түшүнө албаган себебибиз таасир эткен да. Акылга салып атып. Жанагы караңгыга камап алып пилди талашкан адамдардын жоругундай эле болуп калган да. Толук көрбөй, толук көрүш үчүн жарыктык керек эле. Биз аң сезимибизге жарыктыкты талап кылышыбыз керек. Манас атабыз бир Кудайга сыйынган десек, бул араб кул экен, анан кийин сатүйдү, антүйдү, мынтүйдү деген сөздөр чыкпадыбы? Жок, бир Кудайга сыйынганы бардык жагынан далилдер менен айтып атам. Бир Кудайга сыйынгандыгын, бир Кудайга ишенгендигин бардык учурда айтылат. Маселе ал ислам динине чейин тагыраагы Мухаммед пайгамбарыбызга чейин болгонбу, же Мухаммед пайгамбарыбыздын доорунан кийин болгонбу, же ошол тушта болгонбу деген суроого келгенде так жооп бере албайбыз. Себеби ал ушунчалык чоң аймакта ээлеп калган, андан мурунку доорлордун дагы изи бар, кийинки доорлордун дагы изи бар. Бул жагы акылга алчай турган нерсе болуп калат да. Сөзүңүзгө бир кошулуп кое турган эме болуп атат. Убактысында айтып койбосом кийин өтүп кетет. Сиз айтып калдыңыз, мына исламга чейин болду, ага чейин болду деген сөз болуп атпайбы? Негизи ушуну мынтип түшүндүрүп коюшубуз керек көпчүлүккө. Бул ислам кийинки келген дин катарында деп баягы башка туура эмес түшүнүп алышкан. Ислам деген бул өзү эле адам
атабыз бияка келген, жаралып келиши менен эле келген нерсе. Биринчи адам жаралгандан эле келген нерсе. Ушул нерсени түшүнбөстүктөн улам жана талашчы кылып атат да. Маселе ошол адам ата жаралгандан бери эле, адам уулу жаралгандан бери дейли,чи Кудайдын өзүнө эле сыйынып келген экен. Биргилей Кудай. Ортодон адам уулу деген бир киши болбогондуктан улам аргандай болуп, бир үйдө 11 тууган болсо 11 туугандын 10 кыялы болуп атат, Ой жүгүртүүсү. ой жүгүртүүсү ар башка болуп атат. Ошентип туура эмес түшүнүктөр ортодон чыгып кеткендер болгон. Бул ортодон жаралган түшүнүктөр да. Жана бузук телефондай болуп кетти. Самаркан өрттөндү деп, Самаркана күйдү десе, Самаркан өрттөндү деп угуп алгандар болот дегендей. Ошол себептен. Демек Манастабыз качан пайда болгондугу бир Кудайга маалым. Бирок ошол адам ата жаралгандан берки, демек Кудай жараткан, мага сыйын кыла деп, тооп кылгыла мага, мени кадырлагыла деген сөзү менен, маселен, ошол нерсе менен эле, осуят менен эле Манастабыздагы эч качан башка жака бурулбай, тоо ташка сыйынып, отко сыйынып келиптир, күнгө сыйынып келиптир, сууга сыйынып келиптир деп атпайбы? Мунун баардыгы туура эмес түшүнүк. Биринчиси, ооба, ар бир нерсенин ээси болот деген түшүнүк бар Кыргызда. Бул ислам динисинде жана периште деген эле түшүнүккө дал келе турган нерсе. Бул бирөө жүзүм деди десе, жок, бул виноград деди деп талашкан экен эки адам. Ошондой сыяктуу талашпаш керек да. Түшүнүктөр туура эле келет, дал келет. Бирок бир Кудайга сыйынган, бир Кудайга ишенген, бул талашсыз нерсе. Ал эми диний түшүнүктөргө, так ислам дининин түшүнүгүнө келе турган болсок, Сагынбай атабызда өтө жыш кезиккен, ал эми сүрөлөрдү ырга салып ийген, бул жөнүндө Бейиш Болгур Чубак ажы дагы көп айтып жүрдү, кулкулдап атты жана башкаларды. Андай жагдайлар бар туура. Ошолордон айтып кетпесби мындай эме кылып. Куданын билсең бирлигин, кубаттуу болот тирилигин, көрбөй туруп ынанып көңүлдүн чыгар кирлигин дейт. Мына. Көрбөй туруп ишен деп атат да. Кудайга ишенсең, сенин жашооң жакшы болот деген эле сөз бул жерде. Биринчи, анын бирлигине. Ооз менен ишенбе. Жүрөк менен, болгон боюң турган турпатың менен ишенсең, бир экендигине болгондо да, жалгыз анын шериги жок. Ал бул баланчанын Кудайы өзүнчө, түкүнчөнүн Кудайы өзүнчө, орустун Кудайы өзүнчө, немистин Кудайы өзүнчө эмес. Бардыгын бир Кудай жараткан болду. Ушуга ишенсең, ишеним берсең, келме шаадат деп коет мусулман динибизде. Ошону айтсаң, кыскасын айтканда, жашооң жакшы болот деген нерсе жатат. Бул бири. Экинчисин айталы. Кудайдын кудурети жөнүндө Сагынбай атабыз дагы мындай нерсени айтып атат. Кирпи кирмем кидирип капилет болбогон дейт. Макулуктун баарысын базилинде ойлогон. Толгун десе бүт аалам бир мистеге толбогон дейт. Сөздөрдү чечмелейли эми. Отпускага чыкпайт деген сөз асылкы тил менен айтканда. Кирпи кирмем кидирип капилет болбогон дейт. Эч качан уктабайт, эс албайт, башка кылбайт. Бардык учурда жандуу. Жан деген нерсени да Кудай жаратып атпайбы, башкасын айтпаганда дагы. Макулуктун баарысын базилинде ойлогон дейт. Бүт бардыгын ойлонуп, бүт бардыгын камтып турат деген нерсени айтып атат. Толгун десе бүт аалам, 18 000 аалам, биз билген, билбеген, акылыбыз жеткен, жетпеген ааламдын бардыгын Кудайдын кудурети ушунчалык, эгер толтурам десе, бир мистенин жарымына батырып коет дейт, анегинин жарымына. Кудурети менен. Кудурети ушунчалык дейт. Эми бул деген жомокчу экенсиңер да дей берет, кээ бир жана скептик көз караштагылар кантип деген сурай берет да. Анан бүгүн заман жакшырып калды, мондай технологиялык түшүнүктөр менен оңой эле жеткирип койсок болот. Бүгүн жеткирсек болот. Балким 100 жыл мурда мынтип жеткизе алган эмес. Дагы 100 жылдан кийин кандай болот? Биздин акылыбызга жетпеген нерсе келип калышы мүмкүн. Ушул жерден мен дагы коштоп коюшум керек. Иса пайгамбар учурунда өзүнүн коомуна айткан мындай бир сөзү бар экен. Мен силерге азыр көп нерсе айтайын деп атам, бирок ал нерсени силер азыр кабылдай албайсыңар. Ооба. Кабылдай албайсыңар. Менден кийинки келген пайгамбарыбыз силерге ошол нерсени түшүндүрөт жана жеткирет дейт. Демек бул ар бир пайгамбар, ар бир коомго өзүнчө келсе, ар бир пайгамбар өзүнчө коомго келсе, канча 124 000 пайгамбар деп айтылыш, андан да көп пайгамбар келген экен эми айтылышында. Ар бир коомго даже бир
4-5 kişiге деле bir пайгамбар келген учурлар деле болгон экен да ошолор туура жолго салыш үчүн. Эми ар бир коомго келгени ошолорду дайындап келип туруп анан эң акырында Мухаммед пайгамбарыбыз жалпы адам затына келди деп атпайбызбы туура. Ошол эмне себептен азыр Мухаммед пайгамбарыбыздан кийин башка пайгамбар эмнеге келбейт деген вопрос болгондо ушуга келет экен суроо болгондо. Анткени адамдардын ойлонууга жөндөмү болуп калды. Ошон үчүн ал акыркы пайгамбар болду. Анан калганын Куран китепке түшүрүп кетти. Калганын адамдар өздөрү ой жүгүртүп, чечмелеп, өркүндөтүп, бири-бирине айтып, түшүнүп алат деген нерсе менен айтылды. Анан кээ бир нерсе ошол мурда Куранга чейинки келген китептер эмнеге сакталбай калды, түпкү нускасы дегенде. Кээ бир ошол пайгамбарлар алып келген түшкөн нерселер ошол өздөрүнүн учурунда гана пайдалана турганга ылайыкташкан сөздөр да түштү дейт го. Кээ бирде мисалы бир мындай деген сөз бар экен да. Бир учурда ушундай бир сөз түшкөн экен, ошол мурда кылымдарда. Түндүктөн да эмес, түштүктөн да эмес, батыштан да эмес, чыгыштан да эмес, жарык чыгат десе, ал кезде күн чыкканда эле жарык чыгат деп түшүнгөн адам, ал кандай жарык болушу мүмкүн десе, көрсө электричество экен да алчы. Ал кезде ал электричество болот, свет болот десе, эч ким түшүнбөгөн эмес да. Демек, Куранда азыр деле жазылып турган нерселер бар, бирок биз убактысы келмейинче аны биз чечмелей албай, тафсирлей албайбыз, акылыбыз жетпейт экен. Бул өзүнүн учуру келет. Туура, жөнөкөй эле адамдын жашын алалычы. Мектепте окуу куралдары деле ошол жаш курагына ылайыкталып түзүлүп атпайбы? Жогорку математиканы 1-класстан бербейт да. Же болбосо алифбени үйрөнөлүк деле айтма түтүн чыгармасын бербейт. Ошол сыяктуу ар бир жаш курагына ылайыктап программаны түзөт. Даярдап келген эмдирди. Адам балаңа деле акыл айтып атканда, ал акылы жетпеген нерсени айтпайсың. Балам, келечекте түшүнүп аласың деп коесуң. Анан кийин ал акылы жеткенден кийин, маселен 40 жаш өткөндөн кийин, эми акылыңа калчыбайсыңбы деп айтасың калганын. Туурабы? Ушул сыяктуу эле нерсе да коомдагы жанагы диндердин келиши деле, адамзаттын ошентип акылы өсүп жетиле турган, калганын акылыңа калча деп атат да. Калган акылыңа калча, салыштырып көр, аңдаштырып көр, талдаштырып көр деген нерсе. Анан жанагы сөзүмдү улантып коеюн. Азыр мынаулардын бардыгы мынау телефондогу болгон нерсе илгери бир үйгө батчу эмес, маалыматты толтуруш үчүн. Эми бүтүндөй ааламдын программасын бир чип менен эле ушундай кылып бир чипке батырып коюшу Кудайдын колунан келбейби? Адамзат ушуну жасап аткандан кийин. Бир чип, бир программа экенбиз да мындай караганда. Кудайдын бир жолку программасы экенбиз. Ал энтерди басса жанабыз дегенде, клозетти басса үчөөбүз. Болду, бир эле кнопка. Азыркы жөнөкөй түшүнүк менен айтканда, туура түшүнүшүбүз керек. Кудайдын кудурети ушунчалык чексиз экендиги жөнүндө. Ага адамдын акылы жетпестиги жөнүндө айтып атат да. Адам биз ой жүгүртпөйт экенбиз да. Мисалы, Алланын бирлигин бардык жаратылган нерсе өзү билдирип турат. Кантип десе, бүтүндөй барлыктар, асман, жер, жылдыз, күн, бардык нерселер бир тартипке баш ийип туруп, баары кыймыл аракет кылып атканы бул Алланын бирлигин билдирет. Баары жан жаныбар, өсүмдүк, эмне болбосун ар бир нерсеси кымындай атомдордон баштап Алланын айткан буйругу менен иш кылып аткандан кийин, демек ар бир жараткан нерсесинде Алланын мөөрү бар деп ошон үчүн айтылат. Билдирип туруп атпайбы? Алыкулдун жана 30 жаш деген ырында бир кызык саптар бар да. Шайтан көрдүм дейт. Шайтан көрдүм, долулугун карачы, байкуш жандын момундугун карачы, өмүр өлүм аралыгыдан карап, тазалыгын сонундугун карачы, даяр орду, белен жайы бош турбай, анын мелт калп толумдугун карачы дейт. Бул жанагы оору менен алышып жатып, ушул кайып нерселерди көргөндүгүн далилдеп атат ушул нерседе. Шайтан көрдүм деп өзү айтып атпайбы? Долулугун карачы дейт. Байкуш жандын момундугун карачы. Жан бечара байкуш болот экен да, алсыз экендиги. Жан ушундай алыс болот экен. Ушул денеге киргенде ушул денени аяп чыркырайт окшойт бечарачы. Мындай караганда биздин жан тетиги тозокту дагы, бейишти дагы көргөн жан болгондуктан жакшы ишке ушунча жыргап калат. Жаман сөзгө ишке эмес, күйүнүп калат.
Биз биринчи кезекте жаныбызды эле тыңшасак, эмне жакшы эмне жаман экендигин билет экенбиз да. Алысты кое туруп акыл калчап тетиги бул китеп туура эмеспи, туурабы, жазылганбы дегенди кое туруп, жаныбызды, жүрөгүбүздү тыңшап көрбөйлү ар бир пенде. Ушул иш туурабы, туура эмеспи дегенде акылыбыз өзүбүздү алдайт да, сен туура кылып атасың, бул керек да. Ушуну алдап койсоң эч нерсе болбойт, эртең балаңды багышың керек да дейт. Бирок ошол эле учурда жаның түпкүрүндө жүрөгүң сезип турат да туура эмес экендигин. Ошондо жанды угуш керек, акылды эмес. Жан демек бизде тозокту да бейиште көргөн балким жаман акылымды да, ошон үчүн туура нерсеге жетелейт. Байкуш деп Алыкул бекер айтып аткан жок. Аргасыз ушул денеге кулпулап койгон Кудайдын кудурети менен. Бирок сен жаныңды укпай атасың. Ошон үчүн дагы кыйналабыз деп, ушул дене үчүн дагы кам көрүп атат байкуш жан. Ушуну эстеш керек. Өмүр өлүм аралыгы даңгырап, тазалыгын сонундугун карачы, даяр орду белен жайы бош турбай, анын мелт калып толумдугун карачы дегенде Алыкул эмнени айтып атат дегенде, бүгүн илим далилдеп калды, динде айтылып аткан ал нерсе бир да бош жер жок экен да. Мына ал жерде бош жер дейбиз, мында канча бир нерселер жашап атат ушул жерде. Демек, бош деген нерсе илимде дагы жок экендиги далилденди, динде дагы жок экендигин айтып атат. Бош деген салыштырмалуу түрдө. Андан башка нерсе толуктайт. Боштук болот. Салыштырмалуу түрдө айтып аткандыгын эми Алыкул ошону демек көргөндө айтып атпайбы? Бош орун жок. Динге мына биздин аталарыбыз, улууларыбыздын баары эле динге баш ийип, динди түшүнүп, ошолордун ошол кездеги учурдагы талап аларды ачык айттырбагандыгына байланыштуу жаны менен кыйытып, жанытып берип атат да. жанытып болсо дагы айтып келген. Пушкиндин дагы акыр кыяматты сүрөттөгөн дагы ырлары бар да. Пушкин мусулман болгон. Лев Толстой болсо даватчы болгон экен. Ооба. Даватчы болуп ал ар кайсы индуизмди, тиги буддизмди ар бирин 2 жылдан 3 жылдан окуп, анан кийин таухидке салыштырып, анан алардын адашуусун дайыма мен буларыңарга макул эмесмин, буга макул. Дин боюнча аябай көп нерселерди айткан Толстой. Даватчы экен да, мындай айтканда, кыргызча айтканда. Демек чыгармачыл адамдардын баары өзүнүн Алла берген мына ошондой жөндөмү менен, баамчылдык бир жөндөмү менен, ой жүгүртүү жөндөмү менен, байкоочулук жөндөмдөрү менен ушул нерселерди сезип, анан кийин ошо жан дүйнөсү менен деп өзүң айткандай жан дүйнөсү менен аны алып чыгып башкаларга түшүндүргөнгө, жанында ушул нерсеге кантип билбей атабыз, кантип сезбей, ушул Алланын жаратып койгон нерсесине кантип маани бербей атабыз. Кээде күндөн чыгып батып кеткенди унутуп коебуз. Ооба да. Кудай айтып атпайбы? Биз бул дүйнөнү белгилер дүйнөсү кылып жараттык деп атпайбы? Ошол нерсеге баам салыш керек экен деп көрсө. Кыргыздын бир жакшы макалы бар. Мен көп ойлондум бул жөнүндө. Бир эле макал, жарымына жарымы каршы келген макал да. Төлгөгө ишенбе, төлгөсүз жүрбө деп койгон да. Өтө кызык макал да. Төлгөгө ишенбе дейт. Сүйлөмдүн биринчи бөлүгү. Экинчи бөлүгү төлгөсүз жүрбө дейт. Кайсынысын эмне деп атат деген нерсе жаралат да. Демек, мында эмне деп атат? Төлгөгө ишенбе дегени карта ачып, таштоголотуп, антип мынтип берген ар бир адамга ишенбей, сен өзүң төлгө кыл деген. Өзүң төлгө кыл дегенде сен өзүң карта ач деген нерсе эмес. Белгилерди баам салып жүр, баам парасаттуу бол деген нерсе экен да. Кандай болгондо эмне болуп атат? Аба ырайында эле баам парасат менен билип атпайбызбы? Эртең жаан жаайт экен, бүрсү күнү күн ачык болот экен деп. Бул белгилерден улам да, Ошол аякташат атат. Бул өзү төлгө болуп атат да мындай караганда. Төлгө деген сөз жанагы нерсени эле түшүндүрбөй тургандыгын далилдеп атат кыргыздын сөзү. Төлгө деген сөз белги деген сөз, баам парасат деген сөз экендигин далилдеп атат да. Бир сөздүн сөздөй баркы бар, 32 наркы бар дейт да кыргыз. Биз бир эле сөзүн карта ачканын эле түшүнүп алганбыз да төлгө десечи. Анын башка дагы жагдайлары бар экендиги жөнүндө маалымат берип атат ушул макалда. Ал бир нерсе сөз байлыгынын кенендиги. Сөз байлыгынын келендиги, тереңдиги, ар бир сөздүн түз мааниси бар, кыйыр мааниси бар, өтмө мааниси бар, кыйытма мааниси бар, жанытма мааниси бар, какшыгы бар, шакабасы бар дегендей да. Анын жазганда да түшүнбөй калышы мүмкүн. Бирок ал интонация менен сөз кандай айтылып аткандыгына жараша, жана кырдаалыга жараша, жана ошол эки адамдын ортосунда гана түшүнө турган сөздөр да болуп калышы мүмкүн да. Бир эле кандайсың дегенди бир нече бир
том менен айтып койсоң деле болот. О анекдот бар бул жөнүндө. Бир мыскыл айтылып жүрөт. Бирөө аялы акырет кетип анан аза күтүп отурат дейт мүрзөсүндө. Бир эле сүйлөмдү айтып атат дейт. Аялым өлүп мен жалгыз деп баштады дейт. Күңгүрөнүп аялым өлүп мен жалгыз. Аялым өлүп мен жалгыз озондоп атат дейт. Бир маалда аялым өлүп мен жалгыз деп баштады дейт. Бир маалда ойлонуп калды дейт. Аялым өлүп мен жалгыз. Аялым өлүп мен жалгыз. Аялым өлүп мен жалгыз деп жайдаңдай баштады дейт да. Бул эми жөн күлкү катары айтылган нерсе, бирок сөз маанисине жараша, үндүн маанисине жараша сөздүн мааниси өзгөрүп кете тургандыгы жөнүндө сөз болуп атат. Анан ошондой эле жана Төлөгө дегенде эмнени айтып атат? Белгилерди баам парасатты иштетүү керек экендигин, Кудай акылды сага эмнеге берген деген суроо жаралып атат да. Болбосо пайгамбарыбыз башканы айтпайлы Меккеден Мединага көчкөндө айрымдар айтат, дарактар тобуп кылып жүгүнүп турду дейт да. Десе айрымдар, ой өтө эле неме болуп кетесиңер, жөн эле ошол жактан шамал болуп аткан деп чыгып атышат да. Мында талаштар бар да. Анан мындай караганда экөө тең туура айтып атат. Туура. Ошол жактан шамал болуп аткандыр. Бирок ошол шамал жөн болгон жок да. Кудайдын кудурети ошол учурда, ошол секундада шамалды ошол жактан жүргүзүп койгонун өзүндө белги болуп атат да. Ушуну туура билиш керек. Түшүнчүмүн бала кезде. Эгерде кургакчылык болуп калып, эгиндерибиз жакшы болбой, жаан жаабай койсо, биз бала кезибизде улуулар чогулуп алып анан айылдын четине чыгып саска мал союп анан түлөө кылгандан кийин жаан жаап ич эмес беле. Анан ошондо мен азыр кийин ойлонуп көрдүм да, эмнеге мындай болду экен? Бул жааматтын тилеги экен биринчи. Жааматтын тилеги. Анткени ошол кездеги адамдар чындап ыклас менен баягы сыйынган да. Анан ушуга да бир анекдот бар го мындай. Ушундай кургакчылык болуп калса, молдого келип анан ушундай кылалы, биз мал соелу. Анан эртең жаан жайбы тошуна деп эле молдо соя беришет десе, жайт эгер чын ниетиңер менен, чын ыклас менен бата берсеңер десе, эми баарыбыз бата беребиз да дептир. Анан элдин баары эртең чогулуп келип анан малын союп немесе эле жаан жабай коюптур да. Жабай койсо элдин баары эле мындай түшүнүк бар да, молдодон көрөт да. Кийин эле молдону карап эле, кана эми жайт деп атпадың беле, кана жааган жок, гарантия бербедиң беле дегендей кылышы ошентет го, баягы сенсиң да баягы эме кылып аткан дегендей мааниде кылып. Анда десем молдо айтат, ой мен сурамадым беле силерди, баары ушу келгенди бар чын ниетиңер менен жаан жайт деп ишенип батка кылгыла дебедим беле десем, баары чурулдашып, ой биз деген ошентип бата кылбадыкпы десе, анда молдо айтат дейт. Эгер чын ниетиңер менен ишенип келсеңер, мага окшоп зонтик көтөрүп келбейт белиңер деп. Молдодон башка эч кимдин зонтиги жок экен, сен жааса жай, жабаса жокму? Чын ниет кылбай койгон экен да. Каалап жакса кар күйөт деп атат да ошончун, Ошол көрсө бул биринчи жааматтын батасы экен. Бул бирок жана белги деп атпайсыңбы? Белги. Биз эми ошентип жаан жабай койсок эле, чогулуп алып тапырап барып мал союп алып, ой Кудайым бер дегендик эмес экен. Бул кургакчылыктын келиши, бул жамгыр дубасын окугула дегендин белгиси дейт. Убактысы келди дегендин белгиси экен. Кургакчылык келдиби? Алладан сурагыла дегендин убактысынын келгенди дейт. Мисалы биз шамдын убактысы келсе, шамдын убактысы келди, шам окуйлу дейбиз да. Биз азыр тиги барып шамды окуп, күндү батырыш үчүн шам окубайбыз да. Биз окубай койсоңдор күн батып кетип атпайбы, туурабы? Убактысы келгендиги үчүн шам окуйбуз да. Ошо сыяктуу кургакчылыктын келиши өзү белгиси. Бул Алла ээсинен сураңгыла дегендин белгиси дейт да. Ошон үчүн биз маселе молдода эмес. Молдода эмес. Ал ар бир адамдын өзүндө. Азыр эми мына ошон үчүн пайгамбарыбыздан кийин азыр жанагы ширк, черес бирдеке дегенге кылбай калганбыз да биз, туурабы? Ар бир адам өзү чын ниети менен. Ошон үчүн биз той бергенде элдер чакырган эмне чакырып атабыз? Жааматтын батасы дейсиң деп чакырабыз. Ошо келген бир туугандар мындай жаман ойлобой, чын ниети менен бата берет деп атабыз. Мына ушундай нерсе. Апенди селде кийип алып башына көчөгө чыгыптыр да. Көчөгө чыкса бирөө кат алып келиптир да. Мынаны окуп берип коесуң десе, мен катты тааныбайм дептир да. Анан эмне селде кийип алдың дейт да. Тиги молдо кат таанıyт деп түшүнөт да, баягы кечеги түшүнүктөрдү да, илгерки түшүнүктөр. Десе апендинин жасаган ушул акырын селдесин чечип башынан
тигинин башына кийгизип туруп айтат дейт. Маселе селде деле болсо окучу эми өзүң деп. Анын сыңарындай маселе адамдын өзүндө болуш керек да. Өзүнүн ишениминде анан ишеним дагы канчалык деңгээлде болот. Ошого жараша да. Ибадат эки түргө бөлүнөт дейт го. Сырткы ибадат, анан ички ибадат. Ички ибадат. Ички ибадат. Ички ишеним ушунчалык ишеним болбой иш болбойт деп кыргыз макалдарында айтып койгон ушул нерсенин барынчы. Ишеним болбой иш болбойт деп атпайбы? Толук так Ишеним ниет экен. ишеним ниет менен койсоң, ыкласыңды, ниетиңди, кунтуңду коюп жасасаң, сен берилесиң да. Берилгенде убакытта унутасың, унутасың. Табасың. Анан жанталаш ошо убакытта. Кудай деле сенин жан дүйнөңдү карап турат да, сырткы кебетеңди эмес. Кой бечара ушул ишенип атат дейт да. Анан мага ишенип атат деп атат ал. Биринчи ишеним Кудайга болуш керек да. Мага ишенип атса анан мен бул ишеним уялам дейт. Ушундай нерсе болуп атат да. А биз буга ишенип алсак анда маселе башка да. Ошо ишенимдин багыты туура болуш керек да биринчи кезекте. Ушул биздин демек мына ушул нерсени мындай деп биз түшүнүшүбүз керек да. Жана жаман көрүп эле тиги теңирчи экен, анан тиги мындай экен деген ажырым бизде пайда болуп атпайбы? Өтө жүрөктү ооруткан нерсе болуп атат да. Ушул ажырымды түшүнбөстүктөн келип чыккан нерсе болуп атат да. Анткени себеби мына ушул түшүнбөстүк келип чыккандан кийин кыргыз эле бир туугандарыбыз башка улут болсо да бир жөн дейли. Кыргыз эле бир туугандарыбыз 2 болуп, 3 болуп, 4-5 болуп эле өзүбүзчө элечи башка диндерге өтүп кетип эле ушинтип атабыз да. Бири-бирибизге эмебиз ынтымагыбыз жоктугунан, бири-бирибизди мындай бир тууган көрүп, бир багытыбыз бир го, бир Кудайга сыйнабыз го деген нерседен алыс болгондуктан баягы бири-бирибиздин сен кыйын, мен кыйын менен тирешүүдөн келип чыккан ушул нерсе болуп атат да. Ошон үчүн жанагы биздин учурда, илгерки учур, Манастын учурундагы да ушинтип Кудайга сыйынып келгендигин, эгер молдонун өзүнө сыйынып алып, молдо туура эмес өзүнө каратып алып дагы баягы жердеги Алланын бир эмеси катары пайгамбарындай болуп баягы мамиле кылып анан элдер молдого сыйынып ошого ишенип аткан болсо анда Манастын учурунда да бар да, Манаста жаман көргөндө тура. Ешендер силер минтип атасыңар, тигинтип атасыңар, тоого ташка сыйынтып мындай кылбай, жалгыз Аллахка сыйынткыла деген да жерлер бар го, тура. Ушинтип тарбиялап келген да бизде, тура. Анан ошол жана биздин дагы каада салттарыбыздын дагы немелеринен мындай бир түшүндүрүп берсең. Кандай нерсени бизде ошол Кудайга деп сыйынуунун жолдорун кандай кылып түшүнүп алгандар болгон. Балким через бир нерсе аркылуу деп сыйынып алып да ширк кылгандар болгон. Бул ислам динин кабыл алуудагы өзгөчөлүгү кыргыздын өзү. Ой, биздин наркыбызга окшош турбайбы, салтыбызга окшош турбайбы деп кабыл алды деп атпайбы? Биз исламды кантип кабыл алып калганбыз деген маселеде. Баштапкы жанагы орто кылымдарда дин жаңы келе баштаганда эрежесин угуп көрүп, биздин салтыбызга окшош экен деп кабыл алды дейт. Ушул жерде өтө чоң маани жатат. Эмнеси окшош болгон? Кайсыл жөрөлгөсү окшош болгон деген нерсе жатат да. Бүгүнкү күндө бизде ушундай нерселер бар, жанагы сиз айтып аткан теңирчилик, тигил бул ар кандай жамаат болуп кетпөдү. Ошолор өздөрү билбейт. Теңирчимин дегендерди ислам дининин ырымдарын колдонуп жүргөнүн өздөрү билбейт. Булар теңирчилер деп жүргөн исламчыларыбыз дагы ошол мурунтан келаткан каада салтыбызды пайдаланып калгандыгын өздөрү билбей калышат. Ушундай жуурулушуп калган да. Ал эмнеден улам? Билбестиктен эле. Окшош болгондуктан улам. Дал келген, бири-бирине каршы келбегендиктен да. Каада салт менен диндин жөрөлгөлөрү бири-бирине каршы келбегендиктен келип чыккан. Ушул нерсени туура түшүнүшүбүз керек да. Бир Кудайга ишенген, биринчи ишеними туура келген, Кудайды жалгыз деп тутунган. Болду. Эң негизги ишеним туура келди. Болосо бүгүн кече учурашып жүргөн адамың бүгүн ошол дини туура эмес деп мындай түшүнүк туура эмес кабыл алып калган заман болду да. Бир элбиз го. Мейли, аң сезимге соода кылбайлы, ишенимге соода кылбайлы, баскынчылык кылбайлы, ар ким өзүнүн ишенимине коюп кое бер. Бирок сен бир эл, бир мамлекет экениңди унутпа, бириңди бириң сыйла. Ал ташка сыйынса, ташка сыйынсын, бул отко сыйынса, отко сыйынсын. Аны адам катары сыйлап кой да биринчи кезекте. Таанышың катары учурашып кой.
Андан кийинкиси ал Кудайдын өзүнө коюп коет. Бир күн болсо бир күнү Кудайды тааныйт. Ушул нерсе туура айтып атасыз. Мен сиздин ушул нерсеңизге кошулам. Анткени себеби дегенде эгерде ким өзү исламды таанып, Алланы таанып, ошол жолго түшүп алган болсо, ошол таанып намаз окуп калган жигиттердин өздөрүндө дагы көп билим, илим көп албагандыктан, Кемчилик көп болуп атат. кемчилик болгондуктан алардын кемчилиги ушул болуп, өзүнүн кечеки эле тууганын атасын же апасын же бир тууганын эле такыр капырга чыгарып эле алар менен учурашпай, алардын үйүнө барбайм деп катташпай, отурбай койгонбуз. Анда аларды ким чакырат исламга? Аларга Алланы ким түшүндүрөт? Өзүнүн кылган адеп ахлагы менен, өзүнүн жакшы мамилеси менен эметсе, ислам деген ушундай турбайбы дегенге болуш керек да. Анан бул тараптан дагы ушундай болуп атат да. Негизгиси ошол бир тууганың ичип жүргөн бир тууганыңды кайра сүйрөп жүрүп ошого түшүндүрүшүң керек да. Айтышың керек. Аны эми жүрөгүнө иманды салыш ал эми Алланын өзүнө. Бул мындай нерсе бар да. 5 маал намаз окуп койдум, мен бардыгын билип алдым дегендин өзү туура эмес да. Ооба. Ошон үчүн пайгамбарыбыз айтып атат, эмне деп атат? Кытайга барып болсо да билим алгыла деп атат да. Алыс болсо деген. Кээ бир чала молдолорубуз мындай түшүнүктө түшүнөт. Бул динден илим алгыла деген деп атат да. Динден илим алгыла десе Кытайга барып деп айтмак эмес да пайгамбарыбыз, туурабы? Бул илимди капыр дебей, мусулман дебей, илим деген илим, аны үйрөнгүлө деген нерсеси жатат. Биринчиси. Ошон үчүн илим алуудан эринбеш керек мусулман бир туугандар. Анан туура түшүнүш керек. Менде бир кызык окуя болду. Ушул боюнча айтып берейин. Даватчылар жана дават. Үйгө келип туруп, үйүбүз мечиттен алыс эмес болчу. Анан динден дават кылды. Мен шашылыш чыгып бараткан элем. Түшүндүм дедим. Шамга чакырды мечитке. Болду дедим, түшүндүм. Мен азыр шашылыш чыгып бараттым эле. Мечиттен жолугалы, калган маселени ошол жерден сүйлөшөлү десем, менин шашып атканымды көрүп турат, бирок Кудайдан убактыңызды аябаңыз дейт да. Кудайдын убактысын сен бөлүштүрөсүңбү дедим. Кудайдын убактысын ким бөлүштүрөт өзү? Кудайдын атынан сүйлөгөндөн уялышыбыз керек биринчи. Мен илимди жок дебей атсам, түшүнүп атсам, баралы ошол жерден кезигели деп аткандан кийин ал башка Кудайды тааныбагандарга таанытууга аракет кылыш керек эле да. Ар ким өзүн гана ойлонуп калган да, өзүн гана ойлонуп калган. Макул болгондон кийин түшүнүш керек. Андан ары калган нерсе уланып кете турган түшүнүш керек. Ушундай нерселер бар да. Анан жанагы капыр, мусулман, динсиз, диндүү дегенге караганда бардыгын Кудай билип турат го. Акылды сунмайлычы. Балким менин туура эмес ойлонуп алган нерселерим бардыр деп ойлонуп койбойлу ар бирибиз. Биз эмес, пайгамбарлар, Муса пайгамбарыбыз жалгыз тамак жешемес экен деген бир неме бар го. Жалгыз отуруп тамак жешемес экен да, дайым бирөөнү чакырып алчу экен. Анан бир күнү көчөдөн өтүп бараткан бирөөнү чакырып алып туруп, кел тамак жейли десе, ал дини кайыр экен да, отурса. Анан чыгарып ийет. Мен жаңылбасам Муса пайгамбарларыбыздын бирөөсү жөнүндө айтылат. Мен Муса пайгамбар Муса пайгамбар го дейм. Эгер атынан жаңылып калышы мүмкүн, пайгамбарларыбыздын бирөөсү жөнүндө айтылып атат. Анан тиги куалап ийет. Кудайды тааныбасаң сен менен тамак иче албайм деп чыгарып ийет да. Чыгарып ийсе Кудайдан кабар келет дейт. Эмне болду? Бул тааныбайт экен Кудайды. Мен ал Кудайды мени тааныбаганына карабай ушунча жылдан бери ырыскысын берип жүрөм. Сен бир жолку ырыскыңды аядыңбы дейт Кудай. Мына ушунда нерсе жатат да. Биз ойлонушубуз керек. Биз өзүбүз билген нерсени башкалар билбейт деп эле күнөөлөй бербестен биринчи жеткирүүгө далалат кылышыбыз керек. Эгер каршылык көрсөтүп аткан болсо, аны Кудайга коюшубуз керек. Динди жеткиребиз деп атып тескерисинче жаман көргөзүп алган туугандарыбыз бар. Ооба. Жек көргөзүп алган туугандарыбыз бар. Пайгамбарыбыз эмне деп атат? Сүйүү менен, сүйүнүч менен, сүйүнчүлөп жеткизгиле деп атпайбы? Биз жакшы көргөзүп жеткизишибиз керек да. Жүрүм турумуңар менен дабат айткыла дейт. Биз жүрүм турумубуз менен адамдын бийик үлгүсүн көрсөтүшүбүз керек. Дин ушундай турбайбы деп анан өздөрү кайрылып келе тургандай мамиле кылышыбыз керек да. Биз сөзүбүз менен эмес, оозубуз менен эмес, кыймылыбыз менен эмес, жүрүм турумубуз менен үлгү болушубуз керек. Ошону менен даават айтышыбыз керек, ошону менен акылга алчашыбыз керек. Мына ушундай жагдайда динге толук үгүт кыла алабыз деп ойлойм да. Ооба.
Се дегенде таң улап эле мен билгенимди билиш эме кылышым керек дегенде таң улай бербестен ар бир адамдын Мен парзыман кутулуп койдум, болду. Мен айтып коюшум керек деп ойлошум дегендер бар да. Мен айтып коеюн бул. калган эмне кылсаң ошол. Кээ бир жамааттар коркот, мындай нерселер болуп калат да. Хадистерге таянып атат албетте. Ушундай жыйын болгон жерде Кудайдын аты даңазаланбаса, ал жыйын убакыттекке кеткен экен деп билгиле деп туруп, анан кийин убактысы бүтүп баратканда чыгып алып ушуну айтып отуруп алышат да. Биринчиден Кудайды даңазалаш үчүн мындай жөнөкөй нерселер менен деле айтып жеткирип койсо болот. Биринчиден. Экинчиден ар бир адамдын убактысын биринчи билип алыш керек деп ойлойм. Андай боло турган болсо алдын ала айтыш керек. Ошол жыйында отурганда, достор, кичине убактыңарды бул нерсеге буруп коеюн деп туруп, алар көңүлүн ымтасын койдуруп туруп анан айткан жеңилирээк, анан ыңгайлуураак, анан жугумдуураак так болот да. Элдер эми турайын деп аткан мезгилде анын сенин сөзүңдү укпайт дагы биринчиден. Жаман көрөт, экинчиден. Үчүнчүдөн сени гана жаман көрбөйт, сен көтөрүнүп жүргөн динди жаман көрүп калышы ыктымал. Таң улап атат. Мына ошондон улам жеткирүүнүн дагы ыкмаларын. Ошо мен деле Жакшы баягы ойлонушубуз айылга керек. барып калганда, даватчы жигиттер келип калганда мен бир-эки нерсени сунуш кылып кайрылдым. Биринчиден жалпак тил менен түшүндүргөнгө аракет кылып жеткирсеңиздер. Себеби максат даватты жеткириш керек болуп атат. Бул бир. Экинчиден ошол пайгамбарларыбыз сөз менен сүйлөп отурбай эле өздөрүнүн кылган адеп аклагы менен эле дават кылып койгон экен. Андан кийин ошол эшикке барганда азыр бизде эмнеден эме атабыз? Жана ар бир Алла жараткан ар бир адамга өз-өзүнчө тил берди деп атпайбызбы? Өз-өзүнчө жер жаратылышына ылайыкташкан кийимдерди кие турган болду. Анан биз жана Пакистандын кийими, арабтардын кийими деген нерсе болот атпайбызбы? Бул биз деле кийип жүргөн Европанын эле кийими, бирок биз Коомго жараша болгула деп атпайбы? Коом ушул нерсе менен көнүп калганбыз. Бул кийимди бизге бирөөлөр таң улап бербей, биз өзүбүз ушу ылайыкташ, мунусу жылуу экен, мунусу жука экен, же мунусу кышында кийели, муну жайында кийели деп ошого ылайыктап чыгарып койсо да тандоо менен өзүбүз алганбыз. Ошон үчүн буга биздин өзүбүз макулбуз, биздин эмебизде да, жүрөгүбүздө. Ал эми башка бир улуттун толук улуттук кийимин алып келип туруп мындай кийгизип аткан сыяктуу кабыл алат да биздикилер. Ошон үчүн анан даватка барганда эшик тыкылдатып атат десе, эшикке чыкса эле, Пакистандын кийимин кийген 5-6 турса, бүт ыймандуу сонун балдар. Бирок кийген кийими анан сакалы чамы болуп туруп, анан жана бутуна галош кийип алып турса, биздин жанагы кыргыз эң баягы көз көргөндө ой кетет да. Баягы кыргыз басып баргы чакта эле аны берки шакең тууралап коет да. Шайтанчы карасаң депчи. Сени араб кылган атат дейт да. Анан ал ошол беси менен барат. Жини келип барат анан. Ассаламу алейкум деп ыймандуу балдар учурашса эле. Алейкум ассалам, не дейт беркичи. Ушундай бир келбейсизби, мечитке барып кечке маал бошосоңуз, болуптур, бошосом барам, бар. Деп эле тигилердин турган турпаты аркылуу эле алардын айткан сөзүн кабыл албай койду да. Даватка барып атасыңбы? Өзүбүздүн көнгөн калпагыбызды кийип, жакшынакай кийимиңди кийип ал, ичик кийип ал, керек болсо чокоюңду кийип ал, биздин көзүбүзгө өөнү учурабай турган. Ал эшикке чакыр, же болбосо тебетейлерди кийип, кыштын күнү ичиктерди кийип алып туруп 5-6 оң турсаң Кудага келгенсиң. Анан эшикке чыккан киши күлүп барат да, ассаламу алейкум, эмне болуп кеткен деп анан. Ва алейкум ассалам. Кандайсыз, жакшыбы? Мал жан жакшыбы? Кыргыз өзү малга жакынбыз го. Мал жан жакшыбы? Жакшы, бала бакырагандай деп учурашып анан ал адам өз жөрөлгөсү менен. Кабыл алды да. Биз өзүбүздүн эме менен дават кылышыбыз керек да. Менталитетибиз менен. Андан кийин анан аксакал жүрсөңүз ушундай болот эле десе, ушинтип деле мусулман болуп турбайбы деген нерсе менен кабыл алат да. Ушул нерсени билем мен, сүннөт, пайгамбарыбыздын эмесин сүннөт кылыш керек деп баягы ошол нерсеге кирип алгандан кийин, бирок башка нерсени таң улап аткан сыяктуу болот экен да. Сүннөт деген өзү ошол Пакистандын кийими деген сөз эмес да. Биринчи ошону да туура түшүнүп алышыбыз керек да. Улуттук кийимди бизге таң улап аткан сыяктуу болуп эметет экен. Ушуну мен көп айтып жүрөм. Ошол себептен ушу даватка чыкканда же болбосо бирөөнө динди түшүндүргөндө биз ошол
өзүбүздүн эле када салт үрп адатыбыздагы жакшы нерселер аркылуу мына өзүң айтып аткандай ушундай кылып туруп анан эметсек биздеги нерсе турбайбы деп. Болбосо бизде сөздөрдүн баары эле арабтардын тилинен алынган, бирок биз билбейт экенбиз. Анын үстүнө улуттук кийим өзү жер шартына жараша түзүлөт. Пакистандыктардыкы, арабтардыкы жана башкалардыкы ошол ысык жайда жашаган үчүн ошондой болот. Бизде деле кээде мындай нерселер бар да, калпак кийизден себеби кийиздин маселеси укмуш, анан боз үй кийизден себеби деп эле анын себебин касиетин ача бергендер дагы жок эмес да. Кийизден башка бөзүбүз жок болсо башка эмнени киймек элек ошол мезгилде деген нерсе жатат да. Ошон үчүн ар бир улут урунган, колдонгон нерсесине жараша болгон. Башканы эмес, боз үйдү чыгышты каратып, эшигин чыгышты каратып тиккен, себеби күнгө сыйынган деген түшүнүктөр бар да. Ал күнгө сыйынгандан эмес, эшиктин алды жаан чачында бат кургаган биринчи жөнөкөй нерсе. Жаратылыш жашоо, каада салт, үрп адат деген нерсе деле өзү жашоонун эрежесинен келип чыккан нерселер да. Жашоонун эрежеси ушундай. Ажаткананын деле эшигин кыбыланы каратпа дейт. Ал эми ажатканада отуруп алып кыбыланы карагандын өзү тартипсиздик нерсе да. Эшиги тескери жакта карап турсун деп атат. Бул эми караңыз, маданият. Маданият деген нерселер бар да. Бир суроо келиптир. Ассаламу алейкум, Манас кайсыл кылымда жашап өткөн так маалымат барбы деген. Так маалымат жок. Бул боюнча биз көп айттык. Эми Кудай ушундай сырдуу кылып койгон нерселер болот экен. Манас табыстын доору да ошол сырдуу боюнча турат да. Балким баягы жазып мынтип келген учурда баланчанчы жылы баланча деп жазылбаса керек да. Антип жазылган эмес. Жылды кече жакында эле баштадык да биз эсептеп. Ал эми Манастын өзүнө келе турган болсок, өзүндө айтылып атат да. Бул нерсени тарыхчылар, Манас изилдегендер дагы эске албай келатышат. Мындай нерсе айтылат. Андан бери карата төккөн кумдай күн өттү, түгөнгө 80 жыл өттү. Ошо күндөн ушу күн тоо түгөнүп сай болду, сай козголуп коо болду, аты калып өзү жок ары канча деңиз жоголду, калдайып жаткан кара жер кайсы жери соо болду дейт. Мына канча кылым өттү деген сөз экен да. Мындайча айтканда. Тоо боюнча турган жок деп атат да. Андан бери деп атат. Демек, Манас качан пайда болгондугуна сен эмес, жер күбө боло албай калды деп атат да. Мындай караганда. Жер күбө боло албай калды, алмашып, көлдүн орду чөл болду, чөлдүн орду көл болду деп атпайбы? Демек, бул нерсе кылымда барып алмаша турган нерсе да. Ооба. Бир жердин шартын алмашына канча кылым керек, анан бүтүндөй жердин шартынын алмашышы бул өтө чоң нерсени айтып атат да. Анан эми ошондо дагы бир ушуга кайчы пикир суроо жаралат. Мындай суроолор көп келди. Сен өзүң эки башка айта берет экенсиң дейт да. Манас ата мусулман болгон дейсиң, анан кийин анын доору байыркы доорго такалат дейсиң. Бир сөзүңө бир сөзүң каршы келип калып атпайбы дейт. Бул суроого башында жооп бердик. Адам атадан бери бир эле Кудайга сыйынып келгендиги жөнүндө. Мусулманчылык деген бир Кудайга сыйынуу деген эле түшүнүк. Мусулман десе эле түшүнүк боюнча бир кээ бир адамдар мусулман десе эле кара тору келген сыяктуу, азиат, ошол сыяктуу адамдар мусулман болот экен деп да түшүнөт го. Ошондой бир жан дүйнөгө, акыл эске, эс тутумга калыптанып калган нерселер бар да, буза албай турган. Адам атабыз жерге жаралгандан баштап төрөлүп келаткан, уланып келаткан адам баласы төрөлгөндө мусулман болуп төрөлөт деди. Анткени Алланы жалгыз деп, Алланы жаратуучу деп билип төрөлөт. Анан калганын ар ким ата энеси кайсы динге, тоого ташка сыйынса ташка сыйынып, апасы сууга сыйынса сууга сыйынып, чөйрөгө жараша. Чөйрөгө. Эң туура айттыңыз. Дин таанымына ылайыкташып анан өсүп кетет. Динди жөн эле кое туруп, мындай жай турмуштагы эле нерсени айталычы. Эч ким төрөлгөндө эле камкор болуп, ууру болуп төрөлбөйт да, мындайча айтканда. Же болбосо киши өлтүргүч болуп төрөлбөйт, же кан ичкич болуп төрөлбөйт. Аны чөйрө тарбиялап атат да, туурабы? Кудайды таануу деле ошол эле сыяктуу эле. Анан сиз баштаганда улуу нерсе менен баштадыңыз. Убакыт бирөө чалып атат окшойт, а? Алло. Алейкум ассалам.
Adamdардын сөзүнө караганда Adep ahlakı. адеп аклак менен жүрүм турум менен чакыруу көбүрөөк таасир берет деген сөздү айттыңыздар да. Агай абдан туура айтып жатат. Чындыгында бүгүнкү күндө биздин мулдукелер дагы жалпы агартуу багытындагы адамдардын баары ушул багытка өссө таасири көбүрөөк болмок. Жөн гана маалыматтарды же болбосо жакшы нерселерди айтуудан иш жүзүндө аткарууга өткөн болгон болсок, мына мисалы үчүн бүгүнкү күндө мусулмандардын арасында дагы, саясатчылардын арасында дагы көп көйгөйлөр пайда болуп атпайбы? Элдин мүлкүнө кирип аткан болуп атат, коррупция деген нерсе болуп атат. Кайсы тармакта болбосо ошондой оорулар болуп атат. Бардыгында эле маалымат бар, бирок иш жүзүндө аткарууда ушул алсыз болгондуктан таасири аз болуп атпайбы? Ошону биз аткарыпсак ошондо мындай таасири көбүрөөк болот деп атасыз да, өзүбүз ар бирибиз. Айтканыңыздарга чоң ыраазычылык билдиребиз. Агайга чоң рахмат. Бүгүнкү күндөгү эң көйгөйлүү бир маселени айтты. Рахмат. Билдиребиз агайга. Рахмат, Алла ыраазы болсун. Ассаламу алейкум. Убакыт деген нерседен баштадыңыз да. Биздин темабызды. Бул өтө бир таң кала турган көрүнүш экен. Эми Кыргыздын бир макалы бар. Чын олия адамга эки дүйнө бир кадам дейт. Мен бала кезде бул нерсени башкача түшүнчүмүн да. Баары бир турбайм, эмне деп атат деп түшүнчүмүн да. Көрсө олия адамдар убакытты багындырган касиетке эгедер болгон баягы машина времени бар буларда дегендей да, азыркы тил менен айтканда ошондой окшойт. Пайгамбарыбыз кааласа мирашка көтөрүлүп кетип, кааласа мурункуга, кааласа кийинкиге саякат жасап атпайбы? Ошондой болсо анда ал адамдар үчүн убакыт бирдиги башкача кыймылдайт окшойт деген ойдо калдым да. Алар үчүн убакыт биздегидей минута, секунда менен эмес, башкачараак. Аны биздин жөнөкөй пенденин акылын эсип тутабыз. Алар болсо жанагындай өткөнгө саякат кылып, кеткенге саякат кылып, келечекке саякат кылып, 1000 жыл мурункусу менен 1000 жыл кийинкиси ассаламу алейкум ва алейкум ассалам деп учурашып жүрүп атышпайбы кадимкидей эле. Өтө таң калыштуу нерселер да. Сиз айтып атсаңыз мен мындай ойго кеттим. Менин оюм боюнча убакытты башкача пайдаланган деп атпайсызбы? Менин оюм боюнча, сиз айткандай ойлонуп калдым азыр. Менин оюм боюнча бул убакытты бул кармап кала турган нерсе эмес экен. Ооба. Убакытты бир мишөккө салып койсоң токтоп туруп кайра керек болгондо пайдаланып ала тургандай нерсе эмес экендигин толук билген. Мына мен деле сиз айтканда ойлончумун да, мен мурда бир учурда ушундай адамдар болгон экен, олия адамдар болуптур, анан баратканда чөп менен сүйлөшүптүр, анан кийин эме менен сүйлөшүптүр десе, ошолордун үнүн угуп алып сүйлөшкөн окшойт экен депчи. Көрсө алар Алланын аларды кантип жараткандыгын билчү экен. Бекем тааныган. Мисалы, мен азыр көчөдө кетип атканда, мурда жөн эле бак өсүп турат, чөй өсүп турат деп кете берчимин да. Азыр антпейм да. Мен кетип атып билем. Чөптө да кыймыл бар да, жан бар. Ушул катуу эменин таштын алдында жаткан бир гүл дейт мисалы. Өзүнүн жагдай тили менен, абал тили менен Алланы улуктайт экен, жаратуучуну. Субханалла, алхамдулилла, бардык нерсенин ээси сенсиң деп улуктаганда дейт, таш жарылып чөптүн чыгышына жол берди дейт. Ошондо кээде кырсаң таштын бооруна гүл өсүп калган да. Анан ал гүл жумшак, аны алып туруп уйпалап койсоң уйпаланып калат. Бирок ташты жарып чыгып атат да. Эгерде гүл ошондой катуу болуп өзү табиятында ташты тешип чыга турган болсо дейт, анда биз ошо гүлдөн сверло жасап алып ташты тешпей белек деп коет дейт. Асарындай ал Алланын улуктугунда депчи. Бир алманын жаралышына Алла бүтүндөй ааламды кыймылдатты дейт. Күн чыкты, батты, ысык болду, мустак болду, жер кыймылдатты, суу, аба, ар бир атомду кыймылдатып келип ал алманын өсүп чыгышына бияка ошондой ааламды Алла кыймылдатты дейт. Ушул нерселердин баарын тааныган, билген. Анан алар убакыт ушунчалык тар экенин билген дагы, анан ошону пайдаланыш үчүн ар бир минута, секунда бекер кетип аткандыктан анан ошолорду аябай
пайдаланыш керек деген немеде жашашкан да. А бизге болсо мындай убакыт качан өтөт деп ойлоп отурбайбызбы. Телевизор көрүп эптеп убакыт өткөрүп эличи дейбиз кайра биз. Карачы, бизге берилген ушундай алтын нерсени биз жөн эле Алланын берип аткан ар бир жараткан нерсесине таанып, ой жүгүртөйлүчү дебестен, аны бир нерсе алаксыбат өткөрүп элчи. Кел отура элечи. Кадыр түндү чогулуп тосуп алып, компаниялы отуруп алып, ошол түндү эптеп таң аткычакты алаксып отуруп эптеп таң аткары ийеличи дейбиз мынакей. Ошон үчүн ал кездегилер убакытты жакшы билген, түшүнгөн, Алланын ар бир дегиси жаратылган нерсесин түшүнгөн адамдар болгон экен дейм да. Бизге караганда көкүрөгү таза болуп, ошол Манас атабыздын учурундагы адамдар, мына жыйынтыктап атабыз. Алла улук баардык нерсени ошол жараткан десе, ооба деп ошого макул болуп, көрбөй туруп деп жана өзүң айттың, көрбөй туруп, анан ошого эмне болгон? Ишеними бекем болгон. Алланын кудурети менен мен сүйлөгөн сөз азыр сиздин кулаңызга жетип атат. Алланын кудуретин карачы десең, мурдагы адамдар эмне болгон? Туура Алла карачы биз сүйлөтүп койду, сөз дагы жетип кулагыбызды угусуп койду. Угуу сезим эмесин сыпатын берди. Угуп атабыз деп бурда түшүнгөн да. Азыркыларга ошентип айтсаң бүтөт. Жок. Ортодо волна бар дейт. Волна менен жетип атпайбы дейт. Акылга салат да. Келиңиз эми ассалому алейкум эми убактыңызды бөлүп келгениң жанакыдай эле алтындай убактыңызды бөлүп келгениңизге сизге чоң рахмат. Алла ыраазы болсун. Ушунчалык экөөбүздүн менен берилип ушундай сүйлөшүп алган экенбиз. Убактыбыздагы бир эле суроого жооп берип калганына жооп бере албай өзүбүзчө кызып Алланы улуктап сүйүнүп кубанып жүрөгүбүздөн. Эми ушуну ким угуп аткан болсо, кимге бир сааттын ичинде кандайдыр бир таасир калтыра турган болгон болсок, анда биз соопко илештик деп кубанып сүйүнөбүз. Ушул бир сааттык убакытты бизге Алла буйруган экен. Ошондо Алланын өзүн таанып, өзүн мактап отурганыбызга дагы Кудайыма миң мертебе шүгүрчүлүк. Аман эсен бололу. Ассалому алейкум дагы жолу бир туугандар, баарлашуу көрсөтүүсү, насихат радиосу дагы бир жолу айтып коеюн. 90,9 FM, Марва ТВ, YouTube'тардан дагы көрөсүздөр. 773 47 47 15 бул менин WhatsApp номерум. Түзмө түз мага жазып турсаңыздар болот. Ырсбай мырзага болгон сурооңуздар болсо дагы мага жазып коюңуздар. Анан мен кийинки көрсөтүүгө дагы биз сөзүбүз бүтпөй калды окшойт. Азыр убактысы болсо дагы суранабыз. Эгер мүмкүн болсо балким кийинки көрсөтүүгө келип дагы сүйлөшүп отура турганга аракет кылып көрөбүз. Рахмат дагы бир жолу убакыт бөлүп келгениңизге. Ассалому алейкум.